Баткен шаарынын Борбордук көчөсү болгон Мухтар Нургазиев көчөсүнүн 1 чакырым аралыгындагы арыктарга суу түтүктөрү орнотулуп, тротуарга брусчатка жаткырылууда. Бул иштерге жалпысынан 5,5 миллион сомго жакын акча каржыланат. Бирок брусчатка 3 см калыңдыкта болуп, сапатына шек жаралууда. Тротуар бул адам баса турган тротуар, бул машинага эсептелген эмес, же стоянкага. Баягы автостоянкалардын тротуарлары бар. Алар 7-8 болсо керек менимче. А бул жөө баса турган немелер, булар 3-төн 4,5 чейин. 3-төн 4,5 аралыктагы немелер көтөрөт адамды. Эми естественно машина менен жүрсө сынат. Курулуш иштерин жүргүзүп жаткан Олимп Групп мекемеси 1 жылдык мөөнөткө кепилдик беришерин билдирет. Бирок брусчатка жөө жүргүнчүлөргө гана ылайыкташкандыктан, унаа жүрүп сынып калса жергиликтүү бийлик жоопкерчиликти алат дешет. Бүткөндөн кийин дагы 1 жылдык договордо ушундай берилген. 1 жылга чейин өзүбүз карап кепилдик берип турабыз. Курулуштун нормалары боюнча эмеге чыкпаш керек, тротуарга транспорт коюлбаш керек. Ошол эме караган, ошо департамент карай берет. Ухаживать этип туруш керек. Эгер эле болбой эле сынып же чөгүп кетип аткан болсо, ага деле барбайт. Ошо биз жооп берип карап турабыз. Бүгүнкү күндө шаардын көчөлөрүндө унаа тыгындары көбөйүп, унааларын башаламан токтотуп коюу көнүмүш адатка айланган. Жол четиндеги арыкка суу түтүктөрү коюлгандан тартып, тротуарды унаа токтотуучу жай катары пайдалангандар да көп. Мындан улам 3 см калыңдыктагы брусчатка 1 жылга жетпеген аралыкта сынып жок болуп кетүүсү турган иш. Бул жерде бир эле шаар эмес, район тургундары дагы келет. Мына тротуарларга машиналарды дагы коюп, ал жерге мисалы өлчөмдөр бар да. Адамдар гана бас керек тротуарды, машина баспаш керек. Ушул ар бир шаардын тургуну бардык мисалы салык төлөйт, түрдүү салыктар төлөйт. Ошол өзү чөнтөгүнөн түшкөн каражатка ушул нерселер сарпталып атат. Биз дагы ошол нерсени түшүнө билишибиз керек да. Миллиондогон акча которулуп аткандан кийин ага кайдыгер карабаш керек деп ойлойм да. Ошол эле тендерди утуп алган куруучулар, анан аны көзөмөлгө алган тиешелүү мекеме ишканалар бул нерсеге маани бериш керек. Анткени Баткен шаары бул облустун борбору болуп түзүлгөнүнө анча жыл болгону менен аябай эле өнүгүп кеткен инфраструктураны көрө элекпиз биз. Акырындан бир нерселер курулуп жатат, бирок ал да болгондо дагы мындай бир сапатсыз курулуп же болбосо мындай бир маани бербегендей ушундай мага сезиле берет да. Баткен шаарынын инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча буга чейин да ички жолдоруна асфальт төшөлүп, тротуар иштери аткарылган. Көп өтпөй эле четинен урап баштаганын шаар тургундары айтып келишет. Кайра калыбына келтирүү же болбосо сапатсыз иштер боюнча эч бир тарап жоопкерчиликти алган эмес. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.